Садыр Жапаров ушул жылдын 24-25 февралында Кыргыз Республикасынын президенти катары алгачкы чет элдик сапары менен Россия Федерациясына барат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясы менен союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча тышкы саясатта алган жолу алакаларды мындан ары чыңдоого жана ар тараптуу кеңейтүүгө багытталат. Алдыдагы иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара натыйжалуу аракеттенүү жолдорун талкуулашат. Иш сапардын жүрүшүндө мамлекет башчынын Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрагасы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырылган. Мындан тышкары Россиянын ишкерлер чөйрөсү менен баарлашуусу, ошондой эле мекендештер жана Россияда окуган кыргызстандык студенттер менен жолугушуусу өтөт.